Баарыңыздарга салам. Мен бүгүн сиздерге француз Наполитен деген тортун жасайм. Бул Наполеон эмес, такыр башка нерсе. Бул Наполитен. Мен аябай жакшы көрөм. Баштадык. Биринчиден биз 3 жумуртканы ажыратабыз сарысы менен. Жумурткасынын сарысы 35 грамм каймак, 150 грамм шекер. Анан кийин 25 мл суу. Баарын аралаштырабыз. Yüz 15 грамм сливочный май кошобуз. Эритилген. Андан кийин 75 мл сүт. 185 грамм un. Анан 8 грамм разрыхлитель. Эми жумуртканын агын баштайбыз. Асостан кошобуз муну ичинеден. Биздики 3 камыр болот да, ошонун бир бөлүгү эме болот, какао менен. Ошон бул 3кө бөлгөндө 1 бөлүгүн бияка кошобуз. 8 грамм какао. Калган камырыбызга ванилин кошобуз, ванилинден экстрагын. Жүз 25 мл аябай коюу сүт, анан кийин 150 грамм кара шоколад. Ушул менен биздики ганаш шоколаддан жасалган ганашыбыз болот. Биринчи микроволновкага эритип алабыз шоколад. Анан кийин сүтүбүздү кайнатабыз. Кайнайт, анан кийин сүтүбүз кайнагандан кийин алабыз сүтүбүздү, өчүрөбүз, анан кийин мына микроволновкага 1 мүнөттөй койдум. İçinden koşalım. Баары чогуу бириккенден кийин муну минимум 3 саатка муздак жерге коебуз, муздаткычка. Коржиктерим менен пирожнойлардын эмеси базасы бышты, ошондо биякта 3 кат болот. 1 шоколад менен, 2 болсо эмеде ванила менен жөнөкөй эле. Ошондо бул идишим, кичинекей идишим 20-20, бул чоң идишим болсо 23-33 сантиметр. Анан кийин 170 градуска 20-25 мүнөт бышырасыздар. Анан бул ысык муздаган күтөбүз. Менин ганашым аябай суюк болуп калыптыр. Сүттү көбүрөөк кошсолгон. Дагы 2 саатка муздаткычка калтырабыз. Биякта 20 грамм шекердин пудрасы бар. Кичинедир бир чагашыктай эле эме кошобуз. Бир кичинекей чоң качыктай эле сүт кошобуз.
костогон нерсе болот. Биринчи 4 капталын кезип алабыз. Анан жана биз жасаган шекер менен жасаган süt жана шекер менен жасаган нерсе менен үстүн костойбуз. Мынтип костоп коебуз атайын. Кичинекей шоколаддар менен. Тортубуздун жасалышы бүттү. Француз ашканасы менен натуралдык ферментация менен кызыксаңыздар, менин каналыма жазылыңыздар. Мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.